Болжадабыз. Мына турган жерибиз боюнча кенен маалымат берип кетсеңиз. Ушул айылдын тургуну урматтуу аксакал Аман Сариевич мырза. Өзүңүздү тааныштырып кетиңиз, эмне кызматтарды аркаладыңыз? Ошондой эле бул айылдын тарыхы боюнча айтып кетиңиз. Бул жер өзү илгери Союз биринчи башталганда 4 колхоз болгон экен. Кайтпас колхозу, Кеңеш, Жаңылык анан Эмгекчил. Анан баягы 50-60 жылдарда 4 колхоз биригип Кеңеш колхозу болгон. Ошондон кийин Союздан адисешкен чарбалар эмрис, жипром, болуп калганбыз. 2 бригадели бар, азыр 5,5 миңдей бир халкы бар. Жери 19.800 жер бар. Кеңир жер. Буягы Өзгөн району, нахы дөңдөр Өзгөн районуна карайт. Совет кетебиз ушундай. Өзгөндүн жана Жалпак ташы карайт окшойт. Ошо анагы тоонун арагы түзбел ошо. Түзбел. Ошо берде бир 20 километр барсаң эле ошо эл. Карынбайдын таш сол жагында. Карынбайдын ташы. Ошо бүткүл дүйнөгө кетип атат ал азыр. 40 фирма иштеп атат деди онда. Талап эле өлүп атат. Тереңдиги бир канча метрмиш. Аралап эле жүктөп кетип атат. Анан мынагы кайсы бир кымдарда 2 кым деп айтылды 3 таш мында да бир кичине немеси бар. Ушул наркөз беркөз болуп илгери 2 кылым мурун бул жер али сусак таш болгон экен ди. Мына наркөтте да бар экен да таш немелер, калдыктар. Азыр көрөбүз нарактан бар. Ошол таштын туштарында бар да. Анан бул ошол сусак таштын кесепетинен бул жердеги элдер жер көчүп бара секин. Ылдый түшүп атат бар деги. Бул жерде 150 түтүн, 200 түтүн болгон, азыр 70 түтүн калды деп атат. Мына бир кичине орто мектебибиз бар. Бир 150 болсо керек. Анан калган анакта 600 канча окуучу ылдый жакта. Мына мечит ушул айылга анау ФАП түшкөн болчу. Ошентип 2 айылды тейлейт булар. Калган ылдый жакта. Ушундай жерде биздики анан бул пор деп аталганы, ал дөңдүн үстү бүт бана агарып турат. Мына экен бу. Кана. Бүт пор аналар. Бардыгы пор ошолор. Ошон үчүн пор деп аталды ушунун биягы. Пор таш барсаң агарып эле окуланып турат мына. Кичине ошон жердин аты пор. Ошол биягынан Өзгөн район, биягынан Каракузу менен чектешебиз. Мынаны кырдын ар жагы түшүнүккө окшойт чамасы, Жок, кырдын арагында түшүнүк узак. Түшүнүк кеминде 25 километр барабыз. Ошого чейинки түшүнүккө чейинки жерлер биздин жерлер. 20 миң гектар да, 19.800 гектар жер. Жер көп бизде. Мына жерлер сүрүлүп чыга баштап тура биракта өздүк. Жер сүрүлүп, түшүп, үйлөрдү уже басып калгандан анан кетип атат, анан эмчиз келип айдап атат ылдый. Себеби сусак таш болгон экен илгери. Анан жердин кыртышы булган менимче. Ошо сизге кошумча суроо, 2-3 кылым мурда деген ошондой бир миштер бар да, уламыштар бар. Бирок неге бу жерге ошондой сусак таш кылганга нужда болду экен дейм да. Эми бул анагы Тар дарыясы менен Каракуза дарыясы келип биздин тушубуздан Кыра дарыя болот. Ошол суулар илгери жөлө аттап өткөн суу экен да. Жайып. Ошондо суу жетишпей бизде сусак таш болгон эмес. Бизде эми оолдон озголо өтүп келген уламыш. Анан кийин аяктан суу көбөйүп калып азыр чоң дарыя болуп, анан кырымдардан тогушуп акыры анан биз пайда болуппуз да, анан бул жакты ошол деп айтып калышты эле, баягы 100 жашагы чалдар. Мына таштар негизи кол менен тизгенде, э? Тизилген экен да. Кадимки эле кол менен тизилген. Таң каласың, жанагы пирамидаларга окшош. Ошондой жерлер. Анан аксакал жана айтып кеттиңиз, биз өз мына жактан келгенбиз деп. Ошондо сиздин аталарыңыз ушул жакта жашаганбы мурда? Биздин аталар да 1 километрден кескейде, дүзбөгөн жакта. Ошол жакта анан анча жол шарты оор болуп калган кеткенбиз да көчүп. Ошол жакта. Жакшы, сизге рахмат. Өзүңүз тууралуу кыскача айтып кетпедиңизби? Мен ошо Аман Сариев деген болом. Ошол жерде туулганбыз. Ушул жерде чоңойр мектеп түзүп, 2 жыл кара суудан бүтүп, анан антип окуу жайды кийин бүттүк чагым. 5 жылдан кийин малчы болдум, берки анан шофер болдук, анан окуу жайды бүтүп, анан
Komsomol partiya raykomunda bir 5 yıl 6 ay. Anam profsoyuz 25 yıl çırgıda usul kızmat işlettim. Anam antipatip giyin çağırmacılıkka ötüp ettik giyin pensiyaga çıkkandan keyin oşaydı olan hazır yaşap atabız. Bu yer özü sutanarlığı yer özü. Bar suzu taza. Ana o jalıksal diye tartып koşun burada ошол егер кичине жара пара болсо эле барып бир жууп койсоң бүт эле куюлуп калат. Bulak var mı alacak? Булак. Кичине булак бар. Mına Жалгыстал. Кичине булак бар. Ушул жалгыстал менен супадагы түзбелдин арасында супадагы жалгыстал айкырышып кыйкырышып турат имиш. Кыйкырышат экен булактарда. Анан бул жалгыстардын шеригин илгери bir kılım burun deyip koyuyor. Çomoş degen bir kişi aralap oturgulan degende ün çıkan eken. Baltalaganda ün çıkıp özü günü varganda kan çıkıp etken eken de. Kan çıkan o kişi dinine kaytkan eken. Bunlarsa köpten beri Solvay'da turat mı? Solvay'da turat. Turat jalgızsalda biz kişinebizde hazır eğilip kaydılar tançam çıcan jerelerge juup koyuptu. Öte yer. Ama bir taylak var imiş şeyde. Çünkü tünü o şeyden yol var. Kim ötüp varsa taylak var eken de değilse. Ak taylak. Örnet. He. Uşun dedi demeyiz ya. Yaxşı. Biz teknik amelen yol menajeri bana sallayız. Uşul. Yaxşı, rahmat sizge mayık bergeningizge. Kettik emese tamak pişip kaldı. Ana döngde turgan neler analar? Oğur zaman nebiler. Büt kampanyalık var, Bivayendik var, Megakom'duk var, Oşkan'dık var, bağır tuttur konuşuyor. Sotoy. Neme, center var o yerde. Yaxşı, yaxşı.